Чүй районуна караштуу Өмүрали Саев атындагы орто мектепте 2 жылдан бери ата-энелер мектеби ачылып иштей баштады. Максаты Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун китебиндеги ата-энелер менен мектеп бириксе, балдардын келечеги болот деген сөзүнүн негизинде айына бир жолу ата-энелер менен жолугуп, ойлорун ортого салып, мугалим мектепте, ата-энелер үйдө баарын балдардын келечеги үчүн жасоого пикир алышып турушат. Балдар кадимкидей көздөрү жайнап сабакка ушундай кызыктуу өтүп атышат да. Бул болсо ата-энелер сиздер үчүн деген китеби. Бул жерде ата-энелер балдарды кантип даярдаш керек, канткенде бала мектепке тартылат, ак көңүл менен ушундай кээ бир балдар мындай көңүлү жок болуп келет го. Азыр ушу ата-энелер келген мектепке, ата-энелер мектебине катышкан ата-энелердин балдары кадимкидей күлмөңдөп, жайнап, бүгүн эмне темада өтөбүз, биздин апаларыбыз качан келет деп ушинтип сүйүнүп турушат да. Үйдө балдардын бош убактысында тамак үстүндө кандай мамиле жасоонун эрежелерин үйрөткөн Гапыр Мадаминовдун китептери мугалимдерге эле эмес, ата-энелерге да чоң пайдасы тийип, балдарынын окууга ынтызарлыгы ашкан. Көп маалымат алып атышат, убакытты туура пайдаланганды билип атышат, максат койгонду билип атышат. Кайсы суроо менен көбүрөөк кайрылат сизге ата-энелер? Бизге көбүрөөк кайрылганы ушу тестке, ОРТ, ЖРТга чоң класстардан ушундай суроолор болду. Балам азыркы учурда жалпы тестөөлөөгө даярдоого, кандай убакыттарды бөлүүгө, еще кандай китептерди сатып берүүгө, ошол жөнүндө маалымат алып атабыз. Бул күнкү ата-энелерге өткөн тема жалпы республикалык тестирөө тууралуу болду. Мектепте аяктап жаткан балага ата-эне кандай жардам берип көмөк көрсөтө алат? Калтырып койбой, мисалы сөз түрүндө барыш керек, баргыла деп айтыш керек экен, мотивация бериш керек экен балдарга. Убактысты сөз түрүндө бөлүш керек ага. Мисалы кийин болгун келет деп ар бир балага суроо берем да, суроо бергенде кичинекей балам көбүнчө пожарный деле келе берет да. Чоң балам мисалы тигини болсом кандай болот деп ойлоно берет да, ар бир жума сайын башка айтат. Анан ошого биз деген түрктүндү бере албай атабыз да. Белгилүү кеччи жагдай ата-энелер мектебинин жетекчиси Асель Шаршеналиева үйдө балдар менен ата-энелердин мамилесин жакшыртып, убакытты пайдаланууну, максат коюуну үйрөтүп, мугалимге багыт берип, баарына пайдасы тийип жаткан китептер үчүн авторго ыраазычылыгын айтты. Бул агайдын китептери көп. Дасторкон четинде университет деген дагы бар. Ата-эне менен балдар дасторконго отурат го. Ар бири бир үй бүлө ошо мезгилде чогулат экен. Ошол агайдын ошо китебин окуп, балдар менен кайсы темада, өзүнүн жолдошу менен, келин уулу менен кандай темада кантип сүйлөштү, ошо аябай көп үй бүлөгө да жардам этет экен да. Гапыр Мадаминов Маматкуловичке аябай чоң ыраазычылык билдирет элек биз ушу Өмүрали Саев атындагы орто мектебинин жамаатынын атынан. Ата-энелердин айтуусунда балдарга мамиле жасоодо көп маселеге маани бербей, кайдыгер болгондорун ата-энелер мектебинен түшүнүшкөн. Мындан үйдө балдардын окуусуна, эс алуусуна, жардам берүүлөрүнө көңүл бурулуп, мамилелери өзгөргөн. Эми ата-энелер балдарынын окууга кызыгуусу артканына кубанычтары зор. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, Билим жаңылыктарына.